Ағай сізге чоң рахмат, жалғыз кішкенсіз. Мен ушул Ағай сериалын көріп, эмнени алдым. Биринчиден, кыргыз коомунда мугалимдердин ордун кадыр баркын бир топ тепкичке көтөрүп койгон кино болду да. Ушул сериал. Анткени ушул келечек муун үчүн ушунчалык бир баягы өзүнө арнап канчалык кыйынчылыктарга да сынып калбай, майышып калбай, ошол нерсенин баарына сабыр кылып, бир жыйынтыкка жеткен мугалимдин жашоосу, Гапыр агай сиздин жашооңуз, бул көптөгөн мугалимдерге стимул берди. Демек, мен да ошентсем болот экен дегендейчи. Демек, биз жолубуздан кайтпай ушул жол менен барсак, бир жыйынтык болот экен деген ишеним берди да. Өзгөчө мен ошол баш каарман болгон Гапыр агайыбыздын ошол жердеги каармандарга, мен ошол Лейлектин тургуну катары айткым келет да. Ошол жердеги каармандардын образдарына, ошол билим берүү долбоорун колдогон, агайдын гимназия, эксперименталдык гимназиясын колдогон инсандардын мээнетин, ошолордун кошкон салымын сонун кылып режиссер менен иштеген да. Карим Ташбалтаев иштеген. Мен мисалы чоң атам Карим Ташбалтаев. Чоң атамдын образы, көрүнүшү бүт баары таамай белгиленген. Кудай кааласа ушундай эмгек бааланган кинолор берилсечи, адамга үмүт берет экен да. Бизге коомго ошондой фильмдер муктаж экенбиз. Үмүт бергенчи. Баягы будуң чаң болуп эле бүт нерсени эмоцияга иштеген эмес, акылга иштеген, интеллектуалдык көрөңгүгө иштеген ушундай фильмдер керек экен да. Ошон үчүн жаратмандарга, баш каарман сизге агай, сизге ден соолук каалайм, ийгилик каалайм, сизге чоң рахмат. Агай фильмини баштап калдыңар. Мен ар бир эмгектин мындай авторго да ыраазычылыкты айтыш керек. Жана Тургунбай бир сөздү айтып кетти. 30 жыл илгери ошо гимназияны ачышка жардам берген аксакал Карим Ташбалтаевди унутпастан ошо кишини ардактуу кылып коштур. Ал киши ошого татыктуу, бирок мен эмем сүрөттөп айтып бердим. Анан мен ыраазычылыгымды Руслан акынга айтайын дейм да, ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошо айылдагы бир агайдын эмгегини 11 серия кылып, ошончолук тартканына рахмат айтып кетейин дейм. Кино деген качан максатына жетет. Кино болобу, гезит болобу, кандайдыр бир отуруш болобу, отурган бир чогулуп отурган. Ошол жерге келгенге чейин сенин оюң кандай эле ошол маселе жөнүндө. Жана ошол жыйындан кийин же ошол кинодон кийин же китепти окугандан кийин сенин оюң эгерде жакшы жагына өзгөргөн болсо, анда ошол китеп болобу, гезит болобу, чогулуш болобу, кино болобу ошол максатына жеткен болот да. Сухбат болобу. Сухбат болобу, ошонун жыйынтыгында ошол өзгөргөн ой жакшылыкка өзгөргөн болсо, өзгөртө алган болсо. Демек биз ушул кинодо сериал деген сериалды мен анча көрбөйт элем да. Анан ушул сериалды ушинтип тартса болот экен го деп, анткени ал жерде эң жөнөкөй өзүбүзгө бетааныш эмес окуялар. Турмушта айылда чоңойгонбуз, айылдагы бар проблемалар козголгондугу жана ошону бир инсандын төгөрөгүндө, ошонун мисалында түшүндүрө алгандыгы. Ошол өткөн мезгилде ушул биринчи мектептердеги мугалимдер айлык албай калган учурлар болду. 3 ай 6 айда бир айлык алып, анан айлыктын ордуна башка нерселерди берген учурлар. Буюмдар менен эми баарын айтпайлык. Ошол өтпөй калган бардык нерсени алмаштырып, айлыкка алып, ошондо дагы мугалимдикти таштабай, ошол мезгилден баштап келаткан чыныгы мугалимдерди баягы көзүнө жаш алдырган кино болду да. Анткени аны басып өткөн мугалимдер коомубузда толтура да. Муну менен ошол агай киносундагы негизги ушул Гапыр Мадаминов агайыбыздын образы менен токтогон тоону томкорорун, кыбыраган кырашарын, бир тамчы суудагы деңизде болобу, океанда болобу толкун жарата алаарын көрсөттү. Ошон менен бирге эле мугалимдиктин кадырын дагы эле мына жаш балдар, азыркы жаштарыбыз албетте аны укса жомок катары көргөндөр, ушундай болгон турбайбы? Ушинтип дагы жетсе болот экен. Биз жыргал турмушта окуп атат турбайбызбы? Ушундай технологиянын жетишкен мезгилинде окубасак болбойт экен деп аларга сабак болсо, ошол эле мезгилде кыйналып иштеп атабыз, мугалимдерди эч ким баалабайт деп азыркы күнгө нааразы боло турган жаш мугалимдерге чоң стимул берди. Мотивация жаратты. Анткени бул кинону көргөндөн кийин биз жыргап эле иштеп атат экенбиз, кыйналбай атат экенбиз. Былтыр эле мынакей өкмөтүбүз айлыгыбызды көтөргөн турбайбы? Биз наалыбашыбыз керек экен деген нерсе. Анткени мен дайым мугалимдерге айтам, наалысаң таштап кет.
нағылып эле ошол жерде менин айлыгым аз деп жүрбө. Сен ошого ыраазы болуп иштеп атасың. Ыраазы болуп иштегенге макулдук берип иштеп атасың. Демек сен чын дилиңден иште. Айлыкты негизги планкага койбо. Айлык өзүнөн өзү бир күн болсо бир күн көтөрүлөт экен. Кечеги мисалы үчүн айлык көтөрүлгөндөн кийинки Россиядагы туугандарыбыз, мурунку таштап кеткен мугалимдер келгендиги жана ошол Агай фильминен кийинки абалда дагы көп мугалимдер менен мындай тренинг өтүп атканда сүйлөшсөк, чындыгында Агай деген фильмди көргөндөн кийин кайра мугалим болуп, мугалимдикке кайтып келген мугалимдерди биз бир нечесин уктук да. Демек, кино ушундай болуш керек. Ошол кинону жөнөкөй турмуштан көркөмдөп эле ашырып жүрбөстөн жеткире таамай көрсөткөн Агайга биз айттык, велосипед менен жүргөн экен да, велосипед менен десек, Агай айтат, Агай мени ал жерде Руслан акун мени көркөмдөп, кичине жакшы көрсөтүп, велосипедке мингизип, азак мен эшек менен жүрүп ошондой катта окутканмын деген нерселерди сүрөттөп айтканда, мен чындыгында Агайдын ошондой чындыгы баягы баатыр деген наамга татыктуу экенине баа бердим. Анан эми мен сүйлөй берсем Агай чындыгында 6 саат тынбайсыз Агай деген жөнүндө жакшы дегениңизди токтотуп коеюн деген. Биринчиден ошол новатор педагог, чыгаан агай, адамгерчилиги бийик агай менен замандаш болгонумга өтө чексиз сыймыктанам. Анан агайдын бул Агай деген фильмден кийин мен өзүм мугалимдердин династиясынан чыккан десем болот. Тайтам, тайнем, ата энем баары мугалим да. Анан мугалим деген кесипти мындай желкеңи түзөп көтөрө турган даражага жеттик. Себеби мугалимдин кадыр баркын чындыгында аябай жогорку деңгээлде көтөрдүңүз да, агай, рахмат сизге. Анан дагы бир мага өтө таасир калтырган баягы бир тутам буудайдын тарыхы. Ошол бир тутам буудайды биз агайдын гимназиясына барганда кабинетинен дагы эле илинип турганы. Ошол баарын кызыктырат да, бул буудай эмнеге турат, бунун тарыхы эмнеде, бул каяктан келген депчи. Ошол мындай чыныгы мындай пайгамбар менен кесиптеш болгон мугалимдик кесиптин ачуу таттуусун, оорун, жеңилин баарын көрсөтүп бергендегинде болуп атат да бул фильмдинчи. Анан дагы бир сөз эсиме келди, бул Конфуцийдин сөзү болуш керек, адашпасам. Алыс деп такыр чоочуба, бакыттын баары чокуда, акыры бир күн жетесиң агарган бийик чокуга деп. Ошол агарган бийик чоку ушул гимназиянын ачылышы болсо, ошого агайдын канча мээнети менен жеткендиги. Анан азыркы деңгээлдеги кадыр баркы, агай баркыңыз дагы көтөрүлө берсин, дүйнөлүк деңгээлдеги бийик кадыр баркка ээ болуңуз. Анан ошол мугалимдерге чоң мотиватор болуп жүрө бериңиз, өмүрүңүз узун болсун. Биз ыйык ата журт конференция өткөрүп, ошол жакта конференцияга барып, анан ата бейитке ошо экскурсия кылып, ошол жака барып агайды таанып калгам да. Анан Агай фильми жөнүндө айта турган болсом, мен мурда мындай директор болгонго, завуч болгонго көп кызыкчумун да. Анан мындай ошо директор болсом эле, завуч болсом эле мектепти өзгөртө берем деп ойлойт элем да. Анан Агайдын фильминен кийин жөнөкөй мугалим болуп деле бир коомдун бир бурчун көтөрсө боло тургандыгына ынандым. Анан Агайдын киносунан улам. Негизи Агайды жакындан тааныган, мындай бир жактарга барып жанында жүргөн адам катары Агайдан дайыма бир адамдарды укканды үйрөндүм. Ал кинодо дагы ошондой сүрөттөлгөн да. Бирөөлөрдү унчукпай угуп, анан чечим чыгарганды үйрөндүм. Анан жасалмалуулукту жок кылганды үйрөндүм Агай аркылуу. Анткени кээде директорго, завучка жагыныш үчүн өзүңдүн көз караштарың көмүскөдө калып кеткен учурлар көп эле болот да жаш мугалимдерде. А мен болсо ошол кинодон кийин унчукпай эле аларды угуп, бирок өзүм чечим чыгарып, өзүм баягы эле жалпак тилде сабак өткөндөрдү үйрөндүм. Анан мугалим деле бир коомдо өзүнүн ордун тапса боло тургандыгына ишендим. Анан акырындап өзүңдүн идеяларыңды ишке ашыра берсең боло тургандыгын дагы үйрөндүм ошол кино аркылуу. Агайга бекем ден соолук. Анан биз Казакстанга барганда дагы алар өздөрүнүн мындай белгилүү адамдары жөнүндө айтып атты. Анан биз да Бегимай эжеке экөөбүз Агай жөнүндө айттык. Казакстанга барганда бизде ушундай Агай бар деп. Анан конференцияда дагы Агай айткандай мындай бийик темаларды сүйлөй беребиз да. Анан
мен дагы бир жолу конференцияга барып кыргыз педагогикасы азыркы кыргыздын педагогдору жөнүндө Бекбоев агай, Дүйшөн агай, Оразалы агайлар жөнүндө, ошолордун ишмердүүлүктөрү жөнүндө докладдар жасадым. Ошолорго бүт ошол кинодо көргөндөрүм, китебинде окугандарым баардыгы таасир этти. Агай, сиз менен бир столдо отуруп калганыма кубанычтамын. Биринчиден, сизден СИМИден көрүп жүргөн болчубуз. Буга чейин дагы семинарларыңызга мугалимдерден укчу элек. Сериал тууралуу айта турган болсок, мугалимдер жамааты өзү аябай эмгекчил келишет. Бирок мындай бир жарык эткен жылдыз болуу ар кимдин бешенесине жазыла бербейт экен да. Сиздин ошол туура мээнетиңиз, стратегиялык пландарыңыз менен мугалимдердин арасынан жылдыз болуп, баардыгына бир үлгү болуп, жаркырап, мындай мугалимдерге эле эмес, мындай бир жан дүйнө, адамдардын жан дүйнөсүнө азык болдуңуз да. Агайларына, мугалимдерге деги эле билимге болгон кызыгууну ойгото алдыңыз. Айрыкча Санарипке жакын болуп, ушу камерага тартылуугадан качпай, көп мугалимдер мисалга жөн эле пикир сураганда качат да, мени тартпай эле койчу. Билет, бирок айткысы келбейт. Бирок сиз ушул жаштарга жакын болуп, Санарипке жакын болуп, мугалимдерге бир сонун замандын жакшы бир үлгүсүн көрсөтө алгандыгыңыз баарыбызды кубандырат. Ден соолукта болуңуз агай. Тарыхта мындай ордуңуз алтын тамгалар менен жазыларын эч ким шексизбесе керек. Мен агай тасмасынан таасир алганым. Мен дагы мугалимдин кызымын. Анан ал жердеги жөнөкөйлүктү аябай бааладым да мен. Негизи жөнөкөй инсандар улуу инсандар болушат да. Жөнөкөйлүк мындай адамды туу чокуга ийгиликке жеткирген нерсе бул көбүнчө жөнөкөйлүк болот да. Анан ошол велосипед минип алып, дыйканчылык кылган жерин дагы Facebookка жазганмын негизи. Биздин башыбыздан дагы ошондой нерсе өткөн да. Бизди 5-классыбыздан алган агайыбыз бизде Өзгөн районунда күрүч эгилет. Атайын бир 20 сотуктай жерди алып алып, ошол класстын окуучуларына эктирип, анан ошол жылда дыйканчылыгыбызды эгип көбөйтүп, анан 11-класста Арсланбапка барган чыгымдарыбыздын баарын ошол акча менен көтөргөнбүз да. Үйдөн акча жыйнаган эмеспиз. Ошол окуучулук күндөрүмдү эске салды да. Азыркы учурда деле окуучуларды ушундай эмгектерге тартса, кара жумуштарга тартып, ар бир мектептин өзүнүн бир ушундай бир чарбачылык иштери болсо деген пикиримди жазганмын. Эми ал канчалык деңгээлде колдоого алынат билбейм. Сизге мындан ары дагы ден соолук каалайбыз. Ишиңизге ийгилик болсун агай. Дайыма аман болуңуз. Агай сериалын мен үй бүлөлүк сериал деп айтам да. Себеби мен балдарым менен өтө күтүп, ошо саат 10-до башталса да КТРдечи, күтүп улуттук каналдан көрүп жүрдүк да. Бул сериал мектеп окуучуларынын тарбиясын, ошол ата энелердин окуучуларга сабакка кызыктыруусуна көмөк берүүсүн, мугалимдердин статусун, деги эле билим берүү системасындагы күнгөй тескей бир проблемаларды, көйгөйлөрдү чагылдырган жакшы бир сериал болуптур. Билим берүү системасындагы күнгөй тескейди гана көрсөтүп койбостон, ошонун чечүү жолдорун дагы айтайын деп өтүптүр да. Мугалимдердин билимин кантип көтөрүш керек, мектеп окуучуларынын тарбиясын кантип көтөрүш керек, ошого ата энелер кандай жардам бериш керек, ошол маселелерди чагылдырган сонун кино болуптур. Жогоруда кесиптештер айткандай, бул кинодон кийин биз мугалимдердин баркы кыйла көтөрүлдү. Өтө кубанып көрдүк. Андан кийин YouTubeга чыкканда дагы күндө кайталап көрүп аттык да. Ошол сиздин мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайм, бар болуңуз. Биздей мугалимдерге дем күч берип, жол көрсөтүп жүрө бериңиз. Мындан туп-туура 4 жыл мурда, 2021-жылы ошол Ош шаарындагы Ош технологиялык университетинде жолукканбыз агай менен. Агай чейин агай боюнча жакшы угуп, маалыматтарды угуп жүрүп, агай менен жүз көрүшкүм келди да негизи. Анан ошол нерсени агай менен жеке эле өзүм жолукпай, ушул окуу жайдагы мугалимдер дагы, студенттер дагы тааныса экен, кошо агайда мен менен кошо биргеликте таанышып, жакшы маалыматтарды алса экен деген ниет менен 2021-жылы уюштурганмын. Уюштуруп, ооба, агайды бул жака чакыртып, Тургунбай агайга байланышып отуруп, агай убактыңыз барбы деп. Ошондо бир чоң
окуу жай үчүн дагы бир кут келген, бир өзгөрүүлөр болуп, эртең менен мугалимдер бул түштөн кийин студенттер менен жолугушуу абдан жакшы болгон да. Андан бери агай менен байланышып, мына АЭ методун жайылтып, биз да сабактарда колдонуп келебиз. Анан бул агайдын киносу боюнча айтсам, коомдо чоң резонанс жарата алды. Анткени мугалимдердин беделин көтөрүүгө, жалпы эле окуучулардын мугалимге болгон мамилесин, мугалим ушунчалык түйшүктүү кесиптин ээси болуп, ошонун баардыгын мугалимдерге болгон сый урматы окуучуларда, коомчулукта пайда болду деп айта алам. Аны менен катар мен өзүм жөнөкөй мугалим катардагы акыйкаттык менен баалаганды, окуучуларды, студенттер баалаганда дагы анын баласы эле же мындай эле дебестен, чыныгы мээнетти, жакшы окугандай баалап, балдарга жакшы сөз менен дем бергенди, өзүм мугалим катары көп нерселерди алдым. Анан баягы кыбыраган кырашат дегендей, токтоосуздан дайыма эмгек кылууну, сиздин өзүңүздүн баскан турганыңыздын жана жасаган эмгектериңизден улам үзүрлүү жакшы бата бар эмес, баягы үзүрлүү эмгек каалайм деп баталардын төрөсү болгончу, баягы илимде, коомдо, мугалимдерде. Ошонун үзүрүн көрүп, жемишин көрүп жатканыңыз, анын алып аткан татыктуу сыйлыктарыңызды өзүңүздүн мээнетиңиз менен алганыңыз биз жаштарга үлгү деп айта алам. Биз дагы сиздей болуп, ар бир иштин жасап, ошонун үзүрүн көргөнгө жеткирсин деп айтам көпчүлүк баарыбызгачы ушул нерселерде. АЭМ боюнча дагы биздин окуу жайда Багыт академиясын мына 2 жыл болду. Атайын студенттер үчүн бул дагы өзүнчө сабак болуп кирип, бүгүнкү күндө окутулууда. Сизге бекен ден соолук каалайм. Бар болуңуз. Бир студент суроо берди ортосудан өткөндө. Агай, сиз билимиңиз, кругозоруңуз, тажрыйбаңыз жетиштүү экен, эмнеге жогорку кеңешке депутаттыкка койбойсуз, мамлекеттик кызматка барбайсыз деди. Абал мен айттым, мен эми агай эле болуп эле жүрөйүн деп мындай жумшак жооп берип койсом, баягы студент Нурайга окшогон өжөр экен. Бир аздан кийин кайтадан сиз чындап жооп бербедиңиз толук менин суроома деп дагы кайра чыкты да мага. Сиз толук жооп бербедиңиз же анча эмес, шуну дагы тактап жооп бериңизчи деди. Анан проректор отурат. Анан жооп берейинби дедим. Дагы башкатты. Анан жооп берсе, анда мындай тикаланып отурду. Мамлекеттик кызматка эмнеге барбайсыз деп атат да. Анда эшиткиле. Мен эң жогорку мамлекеттик кызматтамын. Мен мугалиммин деп. Зал кол чабып ордуна турдулар. Ошонун себепчиси болгон ушу экөөңүзүңөр да. Баягы студенттер ушунчалык сөздүн маанисин караң, мен эң жогорку мамлекеттик кызматтамын. Мен мугалиммин деп иш кылып, дайым ошентип сыймык менен башыбызды көтөрүшкө Кудай жеткирсин. Мына силер ошол багытта бараткан жаштарсыңар. Рахмат. Сиздин жана баардык жерден атыңызды угуп, соцсеттерден көрүп, китептериңизди окуп жүрөбүз. Мына биринчи жолу мына жолугуп атам. Аябай бактылуу адам экенмин деп отурам, сыймыктанып. Анан сүрөтүңүз мектебибиздин сыртында илинип турат. Себеби былтыр ата-энелер мектебин ачканбыз. Айбар Снежке барып бизге ачылышында биринчи сабакты өтүп берген. Ошондон бери Telegram каналы ачылып, ата-энелердин саны аябай көп. Катышып, каналда атайын сабактар өтүлүп турат. Ал эми мына агай киносу боюнча айтып бүткүс, менде бир аябай эле сөз көп да ал жөнүндөчү. Ошонун тоого этерлерин айтып өткүм келет. Былтыр ошол жайындагы июль айларында көрүп калдым бул кинону. Жана мектептеги агай айтып атпайбы, мугалим болсоң, бул аябай бакыт да, мугалим болуп жүргөн жакшы да, чем мамлекет кызматкер болгондон көрөчү. Бирок жетекчилик, ошол мугалимдер иштеген жерде жетекчи болуш, бул аябай эле оор түйшүк экен да. Тем более жаш болсоң, аябай бир чоң эле түйшүктү жаратат экен. Анан кийин баягы мектеп жетекчисинин главный иши бул материалдык техникалык базадан дагы билим сапатын көтөрүү деген ошол бир райондогу бир агайыбыз айтты эле, Зайнабиddин агайыбыз. Ошол агайдын бир сунушу бар. Эң биринчи көңүлүңдөгү нерсе бул билим сапатын көтөрүү болсун депчи. Анан ары ойлонуп, бери ойлонуп, анан ушул серияны көрүп калып эле оюма ушул биздин мектепте 2200 бала окуучу. Анан 20% кыргыздар, 80-70% өзбектер, калгандары орус, ар түрдүү улуттагылар. Анан бул бир класста 48-50дөн бала окуйт. Анан кандай кылсам 56 класс бар. Мугалим деген аябай көп.
ары ойлонуп бери ойлонуп ошол гимназия, ошол кинону көргөндө гимназия ачуу деген идея келди да. Анан эмнеге болбосун, биз деле жакшы окуган окуучуларды тандап болсо да окутуп көрөлүк дегенчи. Анан ошол мезгилдеги түйшүк азыр дагы эле бар экен да. Бир эле айыл өкмөттүн ошол шаардык мэриянын макулдугун алыш үчүн мен 3 жолу мени шаардык кеңештин депутаттары окуудан өткөрүштү. Хотя бы алар бюджетте эч кандай түш чыгымы жок болсо делечи. Андан кийин районуга, андан кийин министрликке 3 жолу барып келдим. Уставды жаңылашым керек. Карасам бүт эле мектептерде азыр көйгөй экен, мисалы Ноокат районун мисалы ала турган болсок, уставдары коёндой окшош да. Анан мен өзүмүздүн мектепке жеке өзүнө таандык уставды иштеп чыгайын деп министрликке 3 жолу барып келдим дегендей. Ошол Агай деген кинодогу мектеп жетекчиси көргөн түйшүктүн бардыгын мындай азыр эле бир аз самолет менен барып келип же бир башкачараак шарты болбосо бир аз ошондой эле түйшүктү тарттым десем болот, жаш жетекчи катары. Ошол эле чыгымдар өзүмдүн чөнтөгүмөн кетирип дегендей. Ошол кино мотивация болуп атты да, ошол гимназия класстарды ачтым. Буюрса 2 класс ачтык, уже иштеп баштады буюрса. Анан кийин дагы бир айтып өтө турган нерсе, ошол баягы быйыл билим сапатына көңүл буруш керек деп ушуга маани бергиле деп атпайсызбы? Быйыл биринчи жолу мугалим мектепте иштеп, ошо окуучулардын арасында ыйладым да. Ушундай көзүмдөн жаш акты, себеби аябай билимдүү олимпиадалардан биринчи орунду алып жүргөн окуучум ушунчалык адепсиздик кылып, менен кадимкидей мектеп жетекчиси мугалимдердин алдында аябай адепсиздигин көрсөттү да. Анан ошондо мен де ыйладым ошолордун көзүнчөчү. Биз кимди окутуп атабыз депчи. Анан кийин мугалимдерге чогулуш кылдык. Анан кийин адеп маанилүүбү же тарбия же болбосо билим маанилүүбү деген аябай бир эме бар экен да, көйгөйүбүз бар экен да коомдочу. Ошого билим сапатынан дагы азыр андан кийинки этапкыда баштадым да. Билим гимназияларды ачкандан көрө ошол балдардагы адеп тарбия маселесин колго алыш керек экен мектептер деген ойдо азыр ошол стратегияны иштеп ошол көйгөйдү чечүү маселесин издеп жүрөм. Буюрса мүмкүн болсо ушул жаатта биз жакында жай айында чоң иш чара уюштурган атабыз. Айпери Кеңеш кызын таанысаңыз керек, сиз менен чогуу жүрөт. Бизде былтыр ушу биздин мектепте иштейт, жылдын мыкты мугалими болуп. Ооба. Ошол эжеке менен чогуу бир чоң форум уюштурган жатабыз. Буюрса сиздин мектебиңизге, сиздин жаныңызга барып эле ушул биздин көйгөйлөрүбүздү айтып чакырабыз деген бир конок катары чакырабыз деген ниеттерибиз бар эле. Буюрса ошол күндөргө жеткирсин. Дайыма аман болуңуз. Ушундай жакшылыктарда көрүшүп бизге мотивация берип жүрө бериңиз. Жаңы директор экенсиң, анан коом агартуу уюму азыр мана акыры бүткүчө мындай байкап көрөйүнчү. Башка конкурент чыкпаса эгер жаңы китебимди, жаңы директорлугуң менен куттуктап, мүмкүн адыя кылып жиберем. Миң өкүнүчтүүсү биздин коомдо мына өзүңөр эле билгиле IT центр үйрөнүү боюнча курс бар, чет тилдер боюнча бар, математика боюнча бар, жана башка репетитор акча төлөп үйрөнөт. Эч ким укпапсыңки акча төлөп репетитор алып тарбия алышка үйрөнүү деген да. Анан мен мына айым китебинин башында дагы жазгам, фильм дагы ошо менен бүткөн, Агай фильми акырда. Биз предметтик олимпиададан биринчи орун алсак жакшы, ала албасак деле, бирок биз балдарын өмүр бою адамгерчиликтин олимпиадасынан биринчи орун алып жүргүлө деп туруп бүткөн кино. Баары жакшылык көп, жакшылык издейт деп. Мына ушул китептин дагы квинтэссенциясы мына ушундай. Анан мен бул китепти жазышты бир 20-30 жыл илгери баштаганмын. Азыр адамдар өтө тез китеп жазат. Бир жылда 10 китеп жазат, мен 10 жылда 1 китеп жазам. Айырманы байкап көргүлө да. Анткени мен турмуштан алып жазам. Ушул жерде 20-30 жылдык изилдеп жүрүп тапкан маалыматым, кээ бир ойлорум ошо Агай фильмиде дагы бар. Урматтуулар, өтө туура койгонсуң. Биз приоритетти тарбияга коюшубуз керек. Анткени сен айткандай, сен отличниктин ошондой пас ишини көрүпсүң. Эң зор университетти билип бүтүп, эң зор 4-5 тилди билип, эң зор технологияны алдыңкы даражага чыккан, бирок адамдыгы өтө төмөн адамдар жолугуп калышы мүмкүн. Эң өкүнүчтүүсү ошондойлор эгер бир кызматка жетип калса, ошондойлор эгер бир жетекчиликке жетип калса,
өтө оор акыбалга келип калабыз. Ошол үчүн ушу китебимдин бул как бы мындай чакырык. И мен таң калдым. Тарбия жөнүндө сөз көп экен. Мухаммед Ибрагимов деген 12.000 сөз макалдын жыйнагын чыгарыптыр. Ол өзү доктор экономист сыналып, Кара Балта сахарный заводдун директору болуп жүргөн адам 12.000. Шуларды издедим. Тарбия жөнүндө таза сөз көп. Макалга бай кыргыз эл, бирок тарбиянын баасы, мааниси жөнүндө табышка кыйналдым. Акыры барып туруп бир эки сөздү Мухаммад пайгамбарыбыздан алдым, Жусуп баласагынан алдым, бирок эң күчтүүсүнү мен тарбиянын баалуулугу жөнүндөгү сөздү Конфуцийден алдым. Конфуцийде 2 ооз сөз бар экен. Ошо Конфуцийдин 2 ооз сөзүнү эпиграф кылып алдым. Ал мына бул бардык деңгээлдеги адамга, өзгөчө бардык деңгээлдеги жетекчилерге арналган мына элиңди тарбияла. Шунусун эле алдым эпиграф кылып. Элиңди тарбияла. Бул кимге айтып атат? Акимге айтып атат, губернаторго айтып атат, бардык деңгээлдеги жетекчилерге айтып атат. Биз тарбияла десе эле жаштарды тарбиялаш керек дейбиз. Жаштар кимди көрүп тарбиясын. Ал үчүн бул бардык деңгээлдеги коомду тарбиялаш керек деген маселе. Анан кийин тенденциозный болуп кетпесин үчүн бул жакта пайгамбарыбыздын сөзү биринчи турат. Мен коомго адеп акылакты толуктоо үчүн келдим дегенди биринчи эмеге алдым. И бул жакта Виссарион Белинскийдин тарбия улуу иш, аны менен адамзат тагдыры чечилет деген. И мынун ичинде тарбиянын глобалдык маселесини берип туруп, оонго кайрылганым бар бул жерде. Оонго кайрылдым. Тарбиянын жана тарбиялангандыктын 10 жылдыгын жарыялайлы. 100 жылдыгын жарыялайлы. Адамдарда агрессия, психоз, негатив өтө көбөйүп кетип атат. Ол бардыгы тарбияга маани бербегендиктин натыйжасы. Эми азыр жеке адамдан өтүп мамлекеттер ортосунда мына кагылышуулар көбөйүп баратат. Бул тектоникалык жер титирөө, чагылган, селкетүү, булар бардыгы адамдардан тарбия жетишпегенде, жан дүйнө тазаланбаганда тескери аура чыгып, астрономия айлануу эме мыйзамдыгы бар деп туруп бул жерде жазган. Ошол үчүн кеч болуп кала электе тарбияга келели. Тарбиялы мыкты болгондо адамдар топуктуу болот, шүгүр кылат. Мамлекет башчылары дагы башка бирөөнүн территориясыга көз артпайт, барыга шүгүр кылып жашайт деп туруп, мына бул жерде жеке адамдан баштап тарбия жеке адамды сактайт, үй бүлөнү сактайт, мамлекетти сактайт, коомду сактайт, ааламды сактайт деп туруп, мына ушул эмелер бар. Ошол Агай сериалын көргөндө менде чындыгында бир чети аябай мындай сыймыктанып, өзүм өтө бийик сезип көрдүм да. Себеби ушул каарман менен мен таанышмын. Ал дагы мени тынчтык деп тааныйт деп өзүм аябай мындай бийик сезип отурдум бир чети. Экинчиден бул жерде баягы азыр эми YouTube'дан да көрүп аттым мен. 3 тармакта көрдүм да. Баягы бир кинону 3 жолу кайталап көрдүм. Үчүнчүсүндө актерлор башкача ойноду деген экен баягы. Бир эле кино, бирок баягы жаңыча көз караш менен улам жаңы жагы чыга берет го. Ошол учурда YouTube'дан көрүп аттым. Анан баягы кийинки сериясы уже кандай болот экен деп Сабырымчыдоо Этномедиа деген бир платный сайт бар да. КТРК'да да чыга элек деп бир күн мурдагысын көрсөтүп берет. Аны да төлөп дагы Сабырымчыдоо андан да бир күн мурдагысын көрүп аттым. Анан кульминациялык моменттер аябай көп кинодо. Мен биринчи сериясында баягы сиздин келатып эле арыктан суу ашып кеткенде чымды жаап, өзүңүздүн сабагыңыздан баягы районодогуларды күтүп албайсыз. Келгениңизде директор урушкан жери бар эмеспи? Ошол жери өтө мындай Ылай болуп байча. Ылай болуп анан ачык сабакка даярданбайсыңбы, чай пайын койбойлубу деп баягы бизде биринчи маани бериш керек болгон нерсеге маани бербей, экинчи пландагыны биринчи планга чыгарып салган бир өксүктү ошол кинодо аябай чагылдырып берген да. Анан баягы районодон келгендерге чай берип узатып, сиздин сабагыңыз маанилүү эмес, аларды тосуп алып узатуу биринчи орунга чыгып кеткендигинин көйгөйү. Мен ошол жерде кичине баягы жүрөгүмдү тилген нерсе, ошо сиздин учуруңузда эмес, азыр деле ошол көйгөй дагы эле бар экендиги. Өтө мындай. Ошол кинону көрүп, баягы ошол районунун адистери, директорлор көргөндүр. Ошол учурда эле таасир менен калып кетпей, ошону мисалы үчүн турмушка айландырбай, дагы эле ошо каталыкты көрүп туруп, кат экенин сезип туруп,
дагы эле кайталап аткандар мени өкүндүрүп атат да бүгүнкү күндөчү. Бирок эми таасир алгандар да жок эмес. Бул ачык сабак несі бұл кадимки эле сабак деп мындай аябай ошол нерсени ачып бергенсиз да, баягы ачык сабак деп эле бул келген комиссия же сабакка сырттан келгендер үчүн болуш керекпи, же сабактын максаты окуучулардын билимине багытталыш керекпи? Бул баалуулук кайда? Ушул жөнүндө акыркы сериалдагы баягы денемди дүр этирген жери кинону көрдүк. Эми ал чыныгы окуялардан алынган, кайсы бир деңгээлде бир 70-80% көркөмдөлгөн жана велосипедке айланып. Анан баары бир эле кино катары кээде, кино катары, окуя катары кирип кетип аткан акыркы сериалында баягы биз өтө берилип көргөн каармандар чыныгы жашоодо мына деп сүрөтү салыштырылып чыгат го. Ошол жерде дене бир дүр эткен. Саундтректер андагы ошол 90-жылдардагы музыкалар, ошолор азыркы учурда аябай телефондордо жайылып сонун. Чоор менен бирок ошол учурдагы музыкаларда анан азыркылар деле баягы мугалимдер өздөрүнүн ишмердүүлүгүн блог кылып интернетте чыгарат да. Ошо сиздин кинодогу саундтректерди, музыкаларды пайдаланган аябай мындай жайылып кетти да. Ошол нерсе дагы өтө мындай тренд болуп кетти азыркы жаштардын тили менен айтканда. Мен сизди узактан мындай тааныйм да. Таанып жүрүп башында берген сабактарыңызды түшүнбөйт элем. Семинарларыңызды мындай толук түшүнбөйт элем да. Бирок жакынкы учурларда мен сизди уже түшүнө баштадым да. Себеби мен сизди баягы азыркы өнүккөн өлкө Финляндияга салым кошкон Снелманга салыштырам да. Себеби Снелмандагы элиңди тарбияла ошо ата энеден, жаштардан эмес, ошо жашы улуулардан баштаган. Ал жерде айткан, ошо биз Россия, Швецияга окшоп күчтүү экономикасы өнүккөн боло албайбыз, бирок жогорку маданияттуу боло алабыз деп, ошонун үстүндө катуу иштеп, азыр эми ошол немеге жетти да, үзүрү чыкты. Сиз ошол Снелмандын эле бир прототиби катары иш алып барып атасыз деп ойлойм да менчи. Азыркындай сүйлөп отургандарыбызды бүт ошого салыштырдым. Билим дагы жетишпейт, ичинде тарбиясы дагы керек депчи. Агай, ошого сиздин кылып атканыңыз өтө чоң нерсе. Кыргызстандын бул азыр мына билим тармагында айтып атпайбы? Кыргызстанда эмне проблема? Коррупция дейт. Бирөөнү уурдоо, жамандык сүйлөө, ошолорго акча бөлүнүп атат, кантебиз, эмне кылабыз деп атпайбы? Булар проблеманын алыскы жагындагы чечүүчү жолдор да. Эң негизги чечүүчү жолдор ушул өзөгө билим берүү тармагы, анан тарбиясы да. Ошондо гана биз калган нерселер өзү менен автоматически чечилип кетет. Ошону мен айткым келди агай. Гимназия ачам дегенде мындай Аллах Таала өзү жардам берип атканы көрүнүп турат да. Мисалы үчүн агай мындай карасаңар совпадениялар аябай көп да. Мисалы үчүн Убайдулла агай кетпей турат. Ошол киши келип, ой, могул жер сонун болот деп көрсөтүп берип, андан кийин ага чейин дагы ошо Карим Ташбалтаев дедиңиз, эмени зданияны берип, андан кийин ошо Убайдулла агайдан кийин баягы зданияны сатабыз деп аткан жерден дагы берки дагы жок, мындай договор болгон эмес, карызы бар экен деп ошол моментте айтылып кетет дагы, анан тиги албай коет. Андан кийин карасак, баягы секретарша кыз кошулат командагачы. Айгүл, анан ал кошулуп баягы, то есть агайды уже мындай команда мындай акырынан бир киши кыла албайт да мындай чоң нерсеничи. Анан команда чогулуп ал жардам берип атат. Андан кийин акчасына келгенде баягы жерди бөлүп берди. Андан кийин баягы принцип равный равному деген бар да, баягы теңге тең айтсын дегенчи. Баягы окуучулардын баардыгы кетип калганда келгиле мындай ар ким өзүнө кылсын. Бекжан айтат го, талпа деген талпада депчи. Талпалай эле биз, агай жалгыз эле жүрө берсе болбойт экен. Ар ким теңин айтсын. Мисалы үчүн жолук салынганына имам барып айтсын, тиги аким барып айтсын дегендейчи. Агайдын Акыл эмгегинин маданияты деген китебинде баягы жазылып турат. Улуу максат улуу күчтү жаратат депчи. Демек мындай ниетти туура койсок, анан ошол Убайдулла агай менен минтип башталган командаңыз бүгүнкү күндө мына ушул Кыргызстандын масштабына чейин уже чоңоюп атат да, буюрсачы. Анан уже көч баягы бир аздан кийин уже точка невозврата деген бар го. Ошого жеткенден кийин анан уже биз ойлоп аткан көп нерселер буюрса болот деген ниеттебиз да. Бир семинар болгондо бизде айылда
Чынар эжеге иштеген да Арка гимназиясында. Анан биз келип методикаларын алып үйрөнүп тажрыйба алмашып жүргөнбүз. Ошондо эжеге айтты эле, эң мындай бактылуу жер, бактылуу эл экенсиздер. Гапыр агай сиздердин кулуңуздар экен. Бирок сиздерден дагы биз бактылуу экенбиз, ал киши бизде иштеп жатат деп. Анан баары ошо семинардагылар кол чаап сыймыктанып калганбыз. Бул кино ошо мугалим дегендердин, анан мугалим болом дегендердин баарынын ошо көйгөйүндөгү бир проблемаларды, кандайдыр бир жетишпеген жерлерге жетишип, ошо максаттарга жеткендей болуп, бир жакшы стимул болду деп айтам да. Ошо жаш мугалимдерге дагы, чоң мугалимдерге дагы мындай кино билбейм көп жылдан бери, баягы Дүйшөн агайдан бери чыкпаган болсо керек. Азыркы замандын Дүйшөнү деп да айтып жүрүшөт, ошол туура эле деп айтып кетем да. Ошо көптөргө баарыбыз эле таасир кылды окшойт. Себеби биз мугалимдер династиясында үй бүлөбүз. Ошо атам өзү педагог болгон да. Атамдын берген дуаларынан Шахтер болгон. мындай педагогдой эле болгон, мындай. Мүнөз, тарбиясы, тарбия. Педагог десең булар мугалим экен дейт. Жок, мугалим эмес. Сүлүктүү шахтер управлениясынын жумушчусу болгон. Анан мындай сүйлөгөндөрү эмелери мындай мугалимде да кана айтып көрчү. Сен орусча сүйлөп көрчү дегендери мындай мугалим ошол ошондой эмеде тарбиялаган да. Орусча газеталарды окуп көрчү, сүйлөп көрчү. Тилиң келебеди, ал мезгилде мындай анча орусча окубайт элек. Ошо атам тарбиялап барыбызды ошол жерде мен кинодо эми ар ким көргөн, караган жерин, сүйгөн жерин карасам, мен ошо атам менен энемди көргөндөй болдум да ошо кинодо. Ал кино өзү негизи гимназия жөнүндө тартылган, толук эле. Гимназиядагы бардык мугалимдердин образын берип койгон ал жерге. Чоңусун да, кичинесин да бардыгына. Баарынан да ыйлап отуруп көрдүм да ошол кинонучу. Себеби мен ал кино болгондо көз алдымда ошол иштердин баары менен көз алдымда өтүп турду да. Анан айрыкча атамдын дуа берип, ошол дуалары бир дуалары тиди деп айтып кетем да. Ошонун үчүн ыйлап аттым, атам көрүнүп көзүмө, энем көрүнүп, берген дуасы баягы автобус кетип атат, атам дуа берип атат мындай. Атам кадимкидей астейби дуа берип жаткандай берген да, мындай. Мындай эле кинодогудай эле мындай эле берип койгон эмес да. Мындай чын дилден белгилүү актер ошо атам ролун аткарган. Чын дилден берген да. Анан энем дагы пепелектеп картошканы этип бар эле түшүрүп койчу дегендери энем өзү да, энем өзү ошол жерде эле көрүп отуруп ыйлап көзүмө жаш алып кетти.